урматтуу көрүүчүлөрүм, бүгүн эң маанилүү 3-чү сабакта акысыз сабагыбыздын соңку жыйынтыктоочу 3-чү сабагына куш келдиңиздер. Бүгүнкү теманын аталышы мыкты версияңа карай узак жолго түшүү да. Эмнеге дегенде мен азыр акыркы Гарварддын изилдөөсү боюнча жакшы бир фактыга таянып сүйлөйүн деп атам да. Мисалы үчүн көп 50 жылдан ашык бүт ийгиликтүү ушу бүтүрүүчүлөрүн жашоосун изилдеп көрүптүр да. Кайсы адамдарга узак мөөнөттө же кандайдыр бир себептерден ийгиликке жетишине, ийгилик жемиштүү бир жашоо өткөрүшүнө эмнелер себеп болду дейт да. Анан эң башкы себеп ошол университетти бүтөбү, бүтпөйбү, мындай эл алдында таанымалы жок, мындай чоң даражадагы адамдарга чөйрөсүнө кире элек болот да. Ошондо 0 деп коелу. Ошол 0дон баштап бир нерсеге жетүүгө чейин узак мөөнөт аралык жалгыздыкка туруштук берген адам ийгилик жарата алат экен да. Анткени мисалы үчүн мен сиздерге жакшы лекцияларды өтүп бердим да, мындай кылып максат койсоңор болот. Күн сайын ошентип жарым саат, 1 саат убактыңарды бөлүп бир ийгилик жаратсаңар болот деп айтып бердим да. Бирок сиздердин эски чөйрөңөр дайыма сиздерге каршы чыгат да. То есть биз менен эле кошулуп жүрө берсе, биздин деңгээлибиз деле жүрө берсе деп кадимкидей сизди артка тартат. Ошон үчүн ийгилик жолуна аттанган адамдар 1 жылдан кийин мурдагы эски чөйрөсү кадимкидей буларга оор жүк катары көрүнүп калат да. Анткени алардын сүйлөгөн сөздөрү уже эч кандай максатсыз, бош убакыт короткондой көрүнүп баштайт да. Ошон үчүн аларга өзүнүн билгенин, жакшылыгын бөлүшө баштайт. Кой мындай кылалы, тийиндей кылалы депчи. Анан берки эски чөйрө эмне дейт? Койчу сен, бизге акыл үйрөтпөй. Жөн эле турчу, сеники да жетишет деп кадимкидей кагып, силкип, бут тосуп артка тартат да. Анткени бардыгы эле азыр сазга малынып калгандай да. Анан бирөө эптеп чыгып баратса, анан бул чыкпасын деп аны артка тартып коюшат да. Ошон үчүн ийгиликке жетүү бул узак мөөнөттө ошол эски чөйрөдөн сүңгүп чыгып, то есть наоборот бүт күчүңдү жумшап сыртка чыгып, анан чоң даражадагы чөйрөгө кошулуу экен да. Чоң даражагы чөйрөдөгү адамдар сиздерди эч качан дароо кошпойт да. Анткени өздөрү дагы билет, аябай азап, оор убакыт менен, ресурстун аркасы менен бир кандайдыр бир даражага жетип алышты да. Анан башка тааныбаган эле бир адам келип, алардын атын жамынып, туура эмес колдонуп кеткенден аябай сактанышат да. Ошон үчүн абдан чочулап карашат. Кадимкидей ал ким деген адам, мурун эмне кылган, кандай жыйынтыкка жеткен, ошонун баарын кылдаттык менен карап чыгып, анан действительно бул барктуу, акылдуу, кандайдыр бир өзүнүн жумушун мыкты билген, жоопкерчиликтүү адам экенин билгенден кийин анан акырындан кошо башташат да. Ошондуктан жанагы ылдый чөйрөдөн өйдө даражадагы чөйрөгө жетиш үчүн эң аз дегенде бир топ убакыт керек да, эң аз дегенде эле 5 жыл керек. Ошол убакыттын ичинде бир көзгө көрүнүктүү бир нерсе жасап элдерге көрүнө баштайсыз да. Ошондуктан мен сиздерге айттым, эң биринчи абалдан баштайбыз. Сиз эгерде 1-2 сабактарды көрө элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар да. Бүт өзгөрүүнүн баары абалдан башталат. Орусча айтканда состояние деп коет да. Адамдын азыркы состояние, абалы күнүмдүк жашоосуна түзмө-түз таасир берет. Мисалы үчүн сизге 10 миллион сом берип койсо, жырга учуп, демеле бактылуу болосуз, ар бир адамга жылмайып сүйлөйсүз, берешем болосуз, ушунчалык элдин көңүлүн көтөрүп, мындай жаркырап, жайнап жүрүп каласыз да. Элестетиңиз, ошол миллионсуз эле сиз өзүңүздү ушундай жаркырап, жайнаган абалда сезсеңиз болот. Качан сиз ыраазычылык абалында жүргөндө да, то есть бүгүн эрте менен аман эсен ойгонгонуңуз үчүн ыраазы болосуз, таза аба менен дем алып атканыңызга ыраазы болосуз, көзүңүз көрүп аткан үчүн ыраазы болосуз,
буту колуңуз менен өзүңүз кыймылдап жүргөнүнө ыраазы болосуз. Таза суу ичип атканыңызга ыраазы болосуз. Жылуу жумшак төшөктөн ойгонгонуңузга ыраазы болосуз. Иши кылып эмнени албаңыз ыраазы боло бересиз да, рахмат, аябай жыргалчылык жашоодо жашап атабыз деп эле ошо абалыңызды молчулукка программалап баштайсыз да. Анан сиз кадимкидей ошол мага бүт жетиштүү экен, ыраазымын деп баштаганда оюңуз дагы өзгөрө баштайт да. Башка адамдарды мындай аяоо сезим менен кылдаттык мамиле жасап баштайсыз да. Кой мунун ындынын өчүрүп албайын, буга наоборот дем берейин деп акырын жакшы мамиле кылып баштайсыз. Ошонун аркасынан мына оюңуз өзгөрүп атат, сөзүңүз өзгөрүп атат, анан кыймыл аракетиңиз да өзгөрө баштайт да. Демек, бүт бардыгы абалдан башталат. Андан кийин мен сиздерге айттым, ар бир адам каалаган максатына жете алат. Качан гана чоңураак максат коюп, бирок үзгүлтүксүз күн сайын жарым саат болсо дагы ошол максатка убакытын бөлсө, эртеби кечпи жетет да. Мисалы үчүн сиз күн сайын жарым саат убакыт бөлсөңүз, балким сиз 5 жылдан кийин жетесиз да. Эгер күн сайын ошол максатыңызга 1 сааттан убакыт берсеңиз, балким 2,5 жылда жетесиз. Эгер күнүнө 2 сааттан убакыт бөлсөңүз, демек убакыт кыскара берет да, балким 1 жылдан кийин жетип каласыз. Ошондуктан сиз узак мөөнөткө фокусту аласыз дагы, максатты карманасыз дагы, күн сайын аракет кылып жадайсыз. Анан бул жолдо дайыма сиз кыйынчылык, сыноолор жана жол болбостукка дуушар болосуз да. То есть орусча айтканда неудача болот. Эмнеге дегенде бул неудача жанагы сыноонун баары сизге берилген сабактар болуп берилет да. То есть меники болбойт экен, мен аракет кылбай эле коюшум керек экен, мен каяка баратам деп эле өзүңүздү өчүрүп салбаңыз. Анткени ошол каталар, сыноолор аркылуу сиз күчтүү болосуз, акылдуу болосуз, даанышман болосуз. Ошентип кыйынчылык болгон сайын, неудача болгон сайын сиз күчтөнүп, акылдуу болуп үйрөнө бересиз дагы, алдыга жеңилирээк жете баштайсыз да. Мисалы үчүн абдан улуу, ийгиликтүү, атактуу адамдар айтат да, ийгилик дейт, эч нерсеге үйрөтпөйт дейт да. Эгерде жолуңуз бүт эле боло берсе, сиз эмнени кааласаңыз бардыгы эле оңой келип калса, анда сиз чындап эле эч нерсеге үйрөнбөйсүз да. Эгерде сиз неудачага дуушар болсоңуз, жолуңуз болбой калып, бир ката кетирип, бир сыноо түшүп калса, сиз ошондо ичиңиздеги потенциалыңызды жаратасыз да. Сиз ошол маселени акчасы жок өзүңүздүн мээңиздин, өзүңүздүн уникалдуулугуңуз менен чечкенге аракет кыласыз. Ошентип отуруп анан сиздин мыкты версияңыз жаралат да. Мен айтмакчымын, кээ бир адамдар мындай туура эмес кабыл алат да. Мисалы үчүн, ушу Чыңгыз сүйлөп атат, азыр бир тайгалак суроону берип туруп, жыдыса, кадимкидей мазактап жыргайм деп ойлойт да. Анан мага суроо берип атпайбы, анан айтчы гана, ар бир эркектер сага окшошун каалайсыңбы деп суроо берип атат да. Анан мен ошого түз эфирден эле жооп берейин. Мен мага окшошту каалабайм, анткени ар бир адамдын өзүнүн мыкты версиясы бар. Мен бир гана каалоом, ар бир адам өзүнүн мыкты версиясына жакындашы. Анткени сиз төрөлгөндө сиз таш сыяктуусуз да, формасы жок. Өзүнчө эле бир таш сыяктуусуз. Анан өзүңүздүн талыкпас эмгегиңиз менен, өнүгүүңүз менен ошол таштын кадимкидей чегип отуруп, эң мыкты айкелди жаратасыз да. Орусча айтканда, вы бесформенный камень, скала, и каждый раз оттачивая появляется великолепная скульптура. Ошон үчүн ар бириңиздер ошол өзүңүздүн мыкты версияңыз болушуна сиз милдеттүүсүз. Ошон үчүн сиз айлана чөйрөнү карап, моуга окшош болсом дебей эле коюңуз да. Сиз итак эле мыкты болуп жаралгансыз. Бир гана сиздин жалкоолугуңуз, наадандыгыңыз, менсигениңиз, керсейгениңиз, ошонун баары сизге тоскоолдук жаратып атат. Сиз канчалык билим алып, алдыга умтулган сайын, мен көп көрсө эч нерсени билбейт турбаймынбы деп, кадимкидей жана скромность деген болот го, ошол нерсе келе баштайт дагы, сиз күн сайын өнүгүүгө аракет кыла баштайсыздар. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бул дүйнөдө эгерде мындай бардыгын изилдеп бир суроо менен жооп бергенде, адам өнүгүш үчүн жаралат экен да, үзгүлтүксүз өнүгүш үчүн жаралат экен. Эмнеге дегенде эгерде өнүкпөй мен бардыгын билем деген кезде,
дароо деградация башталат экен да. Ошон үчүн дайыма өнүгүп аракет кылыш керек экен. Адам 4 тараптан турат. Бул денеден, физикалык абалдан, социалдык абалдан, жүрөк сезимдерден, интеллектуалдык абалдан, акыл эс. Вот андан кийин руханий абалдан да. Ушул 4 тараптын өтө маанилүү. Ушу 4 тараптан тең адам өнүгүш керек да. Качан адам күн сайын ошол 4 тарабына аз дегенде 20-30 мүнөттөн убакыт бөлүп, күн сайын ошол жагын өнүктүрөм деп аракет кылып, убакыт энергиясын бөлүп турса, вот ошондо дайыма мындай балансты сактайт дагы, алдыга карай умтулуп өсө берет. Ошон үчүн мисал үчүн мен сиздерге көп акысыз сабактарды берип атам, бирок мен бардыгыңыздарга аябай суранат элем, эгерде чындап эле жанагы туңгуюктаган, кысталган көз карашым кадимкидей жеңейин, кең көз караш менен, кенен көз караш менен карайын, өзүмдүн күчтүү тараптарымды аныктап, дароо бир туура багытка түшүп алып, күн сайын аракет кылайын десеңиздер, сиз негизи эле ушул 5 айлык онлайн курсту окуп алышыңыз керек да. Бүт ошол жакта 15 жылдын ичинде изилдеп отуруп, адамдар менен иштеп отуруп, автордук уникалдуу кайталангыс 5 айлык онлайн курсту түзгөм да. Анан ал жакта бир дагы адам убакытка байланбайт да. Кээ бирөө шылтоо кылат да, мен убакытым жок эле, мен азыр окуй албайм дейт да. Мен атайын ошондой убакытка байланбасын деп, ар бир сабакты мыкты, жакшы сапатта тартып, атайын жабык ссылка менен киргизип койгом да. Мисал үчүн сизге күндүз бир видео сабак жөнөтүлөт, сиз бош убакытыңызда көрөсүз, түшүнбөгөн жагыңызды кайталап көрөсүз, анан ошол сабактын аягында суроолор берилет. Сиз ошол суроолорго кадимкидей жазуу түрүндө жооп берип, мага WhatsAppка жөнөтөсүздөр дагы. Мен текшерип туруп, бул жерин туура эмес кылып атыптырсыз, бул жерин күчөтүшүңүз керек, бул жерде туура кылып атасыз, мына ушуну жазаңыз деп кадимкидей сизди түздөп турган сайын, сиз ошол 5 айлык онлайн курстан кийин 50 видео сабактын аркасынан кадимкидей жакшы бир түшүнүккө келесиздер да. Көп адамдар аябай айтат да, ушул баа жеткис видео сабак экен, курс экен, кадимкидей мен мына мондай мүмкүнчүлүктөрдү таптым, ушундай кылып иштеп атам деп айтып келет да. Эгерде өзүңүздөр деле күбө болом десеңиздер, бул шапка профилинин астында тегерекчелер жатпайбы? Отзывы 1, отзывы 2, отзывы 3, отзывы 4, отзывы 5. Ошо ар бирин басып окуп чыксаңыз болот да. Миңдеген адамдардын кайтарым байланыш отзывдары ошо жерде бар. Анан 5 айлык онлайн курс мага жетишсиз, мен кандайдыр бир финансылык жакшы бир даражага жетип алдым, мага өзүңүздүн жеке насаатчылыгыңыз керек дегендерге дагы өзүнчө сунуш бар да. Мисал үчүн кээ бир адамдар ошо бизнес менен алектенет, кээ бирөө жеке ишкер, кээ бирөө уже инвестор болом деп даяр болуп калган да. Мына ошол адамдарга менин 1 жылдык насаатчылыгым бар. Бир айда кадимкидей 1-2 жолу жолугуп, кадимкидей кеңешип, ой алмашууда. Андан сырткары дайыма WhatsApp телефон аркылуу түзмө-түз байланышта болуп туруу. Мына ошонун аркасынан дагы адамдар аябай жакшы ийгиликтерди жаратып, жакшы бир пайдаларга келип атат да. Мисал үчүн бир адамдын бир кеңеши менен эле жазай турган жумушун $35,000 экономдоп бердим да. То есть менин кеңешим жок деле ошол жумушту жазамак, бирок $35,000 ашыкча төлөп бүтүрмөк ошол жумуштучу. Менин кеңешим аркылуу ошол 35,000 үнөмдөп калды да. Экинчи адам болсо такыр туура эмес багытка $100,000 салган атыптыр. Анан мен ага түшүндүрүп айтып бүт далилдеп бердим дагы, ошол $100,000 банкроттон сактап калдым да. Анан үчүнчү адам мисал үчүн өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, 60 жаштан өткөндөн кийин пенсияга чыктым, керегим жок болуп калды. Мен өзүм окшогон аялдарды 60тан кийин аялдарды чогултуп алып, бирге өнүксөк болот эле деген эжеге кадимкидей мына мондай клуб 50+ түзүп, кадимкидей бирге өнүксөңөр болот деп жардам берип койду элем. Азыр кадимкидей экинчи жашоосун жашап атат да. Жаңы дем, второе дыхание. Азыр аябай укмуштуудай өнүгүшүп, уже 1 жылдык юбилейи болушту. Аны деле клуб 50+ деп издесеңер табасыздар, Фазилат эже.
Анан үчүнчү эжебиз ал уже жеке ишкер, бүт ийгиликтерди жараткан, бирок жан дүйнөсү бир бош боло берчү да. Мен эмне үчүн жаралдым, мен кандай ис калтырып кетишим керек деп жүрөгү, ички духу бир тынч боло албай жүргөн да. Ошентип изденип жүрүп анан экөөбүз сабак жекеме жеке сабак алып калды. Бирок эженин өзүнүн да каалоосу, аракети, энергиясы чоң экен. Мен кайрымдуулук кылсам аябай жакшы элдерге жардам берет экенмин деп өзү аманат фонд деп түзүп алып, уже 1 жылдын ичинде жарты мүмкүнчүлүктүү чектелген адамдарга уже 10 үй алып берди. Элестетиңиз. То есть адамда уже чоң мындай керемет күчтөр бар да. Бир гана кел сенин күчтүү тарабың могул экен, моундай план коелу, аракет кыл, мындай кыл деген адам керек экен. Ошонун аркасынан өзүнө ишенип иштей баштаса, чоң ийгиликтерди жарата баштайт экен. Мисалы үчүн дагы бир эженин окуясын айтып берейин. Ал мектепте англис тилден мугалим берчү эле. Анан кадимкидей айлыгы жетчү эмес эч нерсегечи. Жолдошунан, кайненесинен сөз укчу да, сен мектепте жүрүп убакытыңды коротпой, андан көрө бизди жакшы тейле, бизге жакшы кызмат кыл деген сөздөрдү укчу да. Анан ошентип отуруп, ичинде бир өзүнүн каалоосу бар да, элдерге пайдам тийсе экен, балдарга жакшы билим берсем экен дегенчи. Анан мен кантип ошол тил мектебин ачса болот, ошол жол көрсөтүп, план түзүп, акыл насаат бөлүштүм эле. Азыр доходу 5 эседен ашты да. Мына мурун болгону 25 000 айлык таап атса, азыр уже 125 000ден өйдө таап баштады. Бул адал эмгек, элдерге да пайда алып келет, өзү дагы жакшы кадыр баркка жетип атат да. Анан жаш эле бала 22-23 жаштагы зубной техникти бүтүптүр. Анан жогорку окуу жайга стоматологко тапшырбай, ошол зубной техник боюнча иштеп жүрүптүр да. Анан мен эмне кылсам, кандай бизнес кылсам деп жумуштан жумуш алмашып эле, бир эч кандай ясность жок эле жүрүп, анан менин видеолорума туш келип, 5 айлык онлайн курсту окуп, анан кадимкидей ошондо түшүндү да, менин күчтүү тарабым мыкты адис стоматолог болушум керек экен деп, азыр жогорку окуу жайга тапшырып, эң мыкты стоматолог окуп атат дагы, өзү дагы тажрыйбасын топтоп, бир стоматологияда иштеп, кадимкидей кадыр баркка жетип атат. Демек эми айта берсем өтө сөз көп. Ар бир адамдын өзүнүн күчтүү тарабы болот. Ошол аркылуу жакшы бир ийгилик жаратса болот. Ага чоң жолду өткөн, илим билимди чогулткан, теория менен практиканы айкалыштырып, бир формула түзгөн насаатчы керек да. Ошонун аркасынан тезирээк ийгилик жаратат. Мисалы үчүн США-да миллионер, миллиардер бай адамдардан сураптыр да, сен жалгыз жеттиңби же насаатчың болду эле дегенде, ошол 5000 адамдан 87% менин насаатчым болгон деп айтыптыр да. Ошон үчүн канчалык сиздин тажрыйбалуу насаатчыңыз болсо, ошончолук сиз тезирээк ийгилик жарата аласыз. Анан мунун баасы канча эле, анан кантип төлөйм дегендин бардыгына ушул профилдин астында таплинк деген бар. Ошону бассаңыздар дароо эле WhatsApp ссылкага түшүп каласыздар да. Анан аны түшүнбөгөндөргө дагы айта кетейин. 0501 55 53 35 деген WhatsAppка жазсаңыздар болот. Же болбосо ушул Instagram'дын директ личкасына жазсаңар болот да. Анан дагы бир категориядагы адамдар бар. Алар жакшы эле бизнес кылып, соода кылып, чет өлкөдө иштеп, жакшы бир акчаларды чогултат дагы. Анан түшүнбөгөн, билбеген жака эле салып жоготуп алышат да. То есть эгерде сиздерде азыр 20 000, 30 000 доллардан өйдө акчам бар эле, ошону кантип сактап калып көбөйтөм деген суроо болсо, туура инвестиция кылам десеңиз, анда дагы ушул жеке личка директке кайрылсаңыздар, мен сиздерге жолдорду айтып берем. Анда эмес урматтуу мекендештер, мен эмнени каалайт элем, ушул 2026 жылды жөн эле бош эле коротуп салбагыла да. Сиздерге Кудай Алла Таала бир жылда 356 күн белек кылып берип атат да. Мына ушуну каалагандай колдонуп ал деп берип атат. Ошон үчүн ар бир мүнөтүбүздү, саатыбызды текке кетирбей, өзүбүздүн өнүгүүбүзгө жумшасак, өзүбүздүн чоң максат кыялыбызга жетүүгө жумшасак, албетте биз жакшы бир ийгилик жарата алабыз да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга чыдамдуулук каалайм, бекем ден соолук каалайм. Ушул 2026 жылы
абдан жакшы бир жемиштүү бактылуу жашашыңарды каалайм. Бүт эгерде ушул видео сабак сиздерге пайдалуу болсо, менин жакын тууган досторум дагы ушуну көрсүн десеңиздер, сөзсүз түрдө бөлүшүп койгула. Негизи эле ушул 3 күндүк 3 видео сабагым сиздерге бир кандайдыр бир дем берсе, сиздерге акыл насаат берсе, сөзсүз түрдө ушул видео сакталгандан кийин комментарий жазып коюңуздар. Сиздер комментарий жазган сайын бул видео рекомендацияга чыгат дагы, башка адамдар дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.